Аламидин районуна караштуу пригородный айылынын жашоочулары Билайн уюлдук байланыш операторунун антеннасын үйүнүн жанынан алдыра албай келишет. Себеби антеннага жакын жашаган үй бүлөлөрдүн ден соолугу начарлап, ошондой эле башка операторлор иштебей калып жатканын айтышууда. Билайн антеннасы мындан бир 9 жыл мурун коюлган. Ошол убакта коюлганда эч кандай элдин келишими жок. Жок дегенде төрт тарабынан элдерге кол койдуруп, анан ошонун негизинде коюш керек эле, алда коюлган эмес да. Чынында эле эртең менен турганда башыбыз ооруп калат дешет да. Кыйналып калабыз депчи. Аны эми элдин талабы ушул антеннаны бизге койдурбай эле Билайн компаниясы алып кетсин да. Биз ошону талап кылабыз. Бул антенна турган жерде ошол жактагы жашоочулардын уруксаты жок эле куруп коюшкан. Тагыраагы 2010 жылы жерлерди жаңа алып жаткан кезде мурдагы ээси сатып жиберген. Эми айыл өкмөт, экотехинспекция прокуратурага антеннаны алдыруу боюнча арыз жазып, бирок эч кандай жооп ала албай жатабыз дешүүдө. Бизден огородко коюлганда антенначы. Биз участок сатып алганга чейин коюлуп турду да. Анан кошуналардын айтымында бул жерден эч кандай уруксат алган эмес, эч ким эч нерсе кылбай коюп кетишкен. Биздин жашаганыбызга 2014 жылдан бери жашап атабыз. Зыян эле. Үйдө мисалы үчүн азыр балдар бүт онлайн окуп атат. Вообще интернет жок, интернет тартылбайт, телефончу. Интернет тартылбайт. Башка абоненттер үйгө келгендечи балдар окуй албайт да мисалы. Анан тиги эме болсо, телевизор вообще помеха көрсөтпөйт. Канал көп болсо бир 10 эле канал тартат, башка көрсөтпөйт. Хотя бы охрана деп акча төлөнөт экен. Хотя ошо акчаны төлөгүлө анда бизге, эгер антенна силерге аябай эле важный болуп, биздин ден соолук силерге не важный болсо, анда акча төлөгүлө да, дарыланып туралы да. Десем, акча да төлөбөйбүз дейт. Бул камера менен баары. Бизге бир укмуш өзүбүз эле кайтарып атабыз. Силердин ишиңер болбосун деди да. Ошондой эле жооп берди. Ал документин вообще көрсөткөн да жок бизге. Документ жөнүндө сөз айтсак, вообще сөз да кылган жок. Прокуратурачы? Андан кийин бул болбой калды, прокуратурага жазалчы. Прокуратура кичине баарын титиреткен эле силер прокуратурада угам да. Прокуратурага жазса, мансы мага окшоп чала билим деп окшойт да. Чала болуп окуп бүткөн деп окшойт, далдырап отурат столунда. Айтат, ровд каршы жаз дейт да. Ровдны прокуратура билбейм кандай. Ровд каршы жазды. Мен ровдга жазбайм, андан көрө телевидение чыгарайын дедим, сиздерге кайрылдым. Бул боюнча тийиштүү мекемелерге кайрылганда 14 күн ичинде жооп берерин айтып, ага мыйзам туура келерин билдирди. Бирок канча салык төлөгөнүн, канча сомго сатылып алынганын айткан жок. Ал эми жашоочулар мурда акча төлөдөп келген болсо, балдардын ден соолугу үчүн толук алып салууну талап кылышууда. Буга чейин өтө көп кайрылганбыз. Айыл өкмөт, мурунку айыл өкмөтүбүз өзү да келген. Баштагы айыл өкмөт, эч кандай айыл өкмөт менен бунун келишими жок экен, договору жок экен, аймынте коебуз, анте коебуз, алдыра коебуз деп. Ошо менен кетти. Ошол мезгилде текшерип келген. 2016 экен, 2017 экен ушундай. 2 жыл башта. Билбейм, азыр эми ушу дагы мына жерде ушу соседтер жыйналып кайрылганыбызга бир кыйла болуп калды дагы ушундай эме кылып мына жокор жакка. Азыр дагы барсаң, анысыга барсаң, бирине жумшап, акыр айла кеткенде азыр көбүнчө ушул эми баягы телевидение аркылуу кайрылып, силердин жардамыңар менен дагы бир эме суранабыз биз. Ушуну алдырып берүүсүнө. Если bundan да жыйынтык чыкпай турган болсо, анда билбейм, коңшулар өзүнчө дагы сүйлөшүп көрөбүз. Кандай чечим алабыз? Чечим кылганда мамлекет ала албаса, анда эл алышка туура келет анда. Таш мененби? Таш менен эле алып коебуз. Анын эч кыйынчылыгы деле жок. Да мына 3 жолу революция болду го бизде мына таш менен элечи. Баш менен ала албагандан кийин таш менен алышка туура келет да андан кийин. Буга чейин бир канча жыл мыйзамдуу кайрылып келгени менен көңүл сыртында калтырып келгенин айткан жашоочулар эми антеннаны таш менен талкалайбыз деп камынууда.